Кыргыз Республикасынын 2024-2028 жылдарга илимди, илимий техникалык жана илимий инновациялык ишти өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары бекитилген. Анын алкагында жамунун башкаруунун автоматташтырылган системасы кафедрасынын 3D модельдөө, робототехника жана мехатроника илимий лабораториясы иштейт. Мен 3D'ни үйрөнүп, азыр анимация жасап жатам. 2023 жылдын 9 февралында ректордун буйругу менен окуу жайдын алдында 3D модельдөө, робототехника жана механика лабораториясы ачылган. Бул студенттер жана изилдөөчүлөр үчүн автономдуу унаалар, мобилдүү жана стационардык роботтор, дрондор жана башка интеллектуалдык машиналар үчүн изилдөө, дизайн жана прототипирлөө жүргүзө турган заманбап илимий техникалык мейкиндик. Азыркы учурда бул илимий лабораториябызда илимий жаңылыктарыбыз дагы көп. Бул жерде колдо тартылган нерсени мындай кылып туруп корпустун макеттерин тартып чыгышты. Андан кийин мынакей биздин ошол салынган корпустардын макеттерин чыгарып, 3D принтерден чыгарып, бүгүнкү күндө ушу биздин студенттердин жардамы менен болуп атат. Белгилүү инсандарды 3D принтерден чыгарышып атат. Бүгүнкү күндө жаштардын ойлоп табуулары коомчулукту таң калтырууда. Алардын бири Нуржигит. Ал оюнчу кунаага атайын камера орнотуп, аны заманбап технология менен айкалыштырды. Камера смартфонго туташып, уна көргөн көрүнүштү видеого тарта алат. Полное управление планшет боюнча болот. Биз анын түстөрүн өзгөртсөк болот, жана характеристикасын дисплей боюнча караган түстөрдү коебуз. Подсветкаларды өзгөртө алабыз өзүбүздүн каалаган боюнча. Анын тышкары управленияда полностью настраиваемый. Башкача айтканда, бунун скоростун, мощностун жана башкаларын полностью өз ручной настройка кыла алабыз. Анын тышкары сканерлейт жана белгилүү адам карап басып баштайт. Адамдын артынан следовать этип баштайт. То есть адам жакындаганда камера байкайт, алыстап баштайт. Адам полный сканерлейт. Адам каяка барса, ошонун артынан жүгүрүп бара берет. Мисалы, толук телефон менен башкарабыз. Долбоорду иштеп чыгууга бир нече ай убакыт кеткен. Студент камераны коопсуз жана жеңил кылып орнотуп, балдар үчүн ыңгайлуу системаны түзгөн. Мындан тышкары ата-энелер да унаанын кыймылын телефон аркылуу көзөмөлдөй алышат. Ал эми окуу жайдын 3D лабораториясында жаш ойлоп табуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Биздин лабораторияда ар кандай түрлүү принтер бар. Мисалы 3D принтерлер, лазерный принтерлер, жана ручной гравировочный принтерлер бар. Бирок основной бизде 3D принтерлер. Алар аддитивный производство. Аддитивный производство бул формаларды кеспейт, бул слой за слоем түзөт. Башкача айтканда, пластиковый нитти ичиндеги сопол 220 градуска чейин ысытып, каалаган формадагы оюнчуктарды же болбосо химическое производство кылса болот. Каалаган цифровой макет специальный программабыз бар. Алардын цифровой макеттерин жасап туруп принтерге коебуз. Принтер ошол боюнча полный түз берет. Жамуда илимде, илимий техникалык жана илимий инновациялык ишти өнүктүрүү алкагында жыл сайын алгылыктуу иштер аткарылып келет. Алсак, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан студенттердин стартап долбоорлору боюнча сынак жарыяланып, өлкө боюнча 4000ден ашуун студент катышып, Асия Арзибекова Малжан санак стартап долбоору аркылуу 770 000 сом жеңип алган. 4444 студенттин арасынан Кыргызстан боюнча 156 студент өткөн. Жарым этапка толук финалга 8 студент өтүп, алардын бири ушул биздин проект өткөн. Бул Малжан санак деп аталат. Бул малдардын кайсыл жакка жоголуп кеткенин же ким урдап кеткен болсо, ошоларды ушул чип аркылуу таап бере алат. Бунун үчүн атайын программа жасалып чыккан. Бул программанын ичинде ал канча жашта, кандай оорусу бар, кайсыл адамдын ээси экенин бүт бардыгы билинет. Бул ошол чип, ичине сим-карта болот. Бул спутник аркылуу кайсыл жерде жүрбөсүн деле толуу аймак болобу, бүт жерден көрүп бере алат. Окуу жайда 3D модельдөө, робототехника жана мехатроника илимий лабораториясы илим бөлүмү менен биргеликте көптөгөн илимий ачылыштарды жасоого жетишти. Учурда атайын буйртманын негизинде да иш алып барылууда. Бул жайда эмгектенгендер чоң имараттардын да макетин жасоого мүмкүндүк жаралган. Кантип жасайбыз буну? Автоматически барып туруп биз издейбиз да буну. Как наука катары барып туруп издеп туруп, суретке тартып, метрди алып, белгисин жасап коюп туруп, клиент айтат экен, буну чаар бергиле. Биз любой макетти жасаса болот.
Біз пластмассадан кылып туруп пылай материал менен жасап беребиз. Картондан жасабайлы, пылай материал менен жасап беребиз. Например, если зданиеге курулса, зданиеге жасап беребиз. Жок болсо, территория любойда нерсени жасап койсо болот. Вот, например, шунун аркасыны болгондон кийин ашыны проекти болгон, проекти илимий менен чогуу болуп туруп, ашыны жасап кылдык да, тапшырып койдук. Болгон адамга тапшырып койдук. Макетти зданияларды біз тоже жасап туруп, любой сложности болсо жасап туруп бере беребиз. 2023 жылдын 15 августунда илим жөнүндө Кыргыз Республикасынын 2023 жылдын 8 августунда номер 170 мыйзамы күчүнө кирген. Ага ылайык Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин илим жана инновациялар бөлүмү илимий изилдөөлөрдү, инновацияларды уюштуруу, илимий жана инновациялык ишмердүүлүктү модернизациялоо, өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылууда туруктуу өнүгүүнүн максаттарына ылайык жогорку квалификацияда илимий педагогикалык кадрларды даярдоо жана университеттин ишмердүүлүгүн университет 4.0 моделине трансформациялоодо пландаштырууну жана контролдоону ишке ашыруу аракетинде.